Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин комитет тарабынан кыска мезгил ичинде сот реформасы багытында 5 мыйзам долбоору даярдалып, парламентте жактырылгандан кийин ага президент кол койгон. Ошонун натыйжасында эгемен тарыхыбызда быйыл биринчи жолу толук кандуу сот реформасына старт берилди. Мындай реформа шериктеш өлкөлөрдүн ичинен бизде биринчи жолу башталып отурат. Кеңештин 6 мүчөсүн СДПК жана Республика фракциясы жылдырышты. Дагы 8 мүчөнү оппозициялык Ар намыс жана Атамекен фракциялары киргизишти. Дагы 8 адамды президентке караштуу судьялар кеңеши көрсөткөн. Мага да сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, жогорку сотко жана Конституциялык палатага талапкерлерден судьялык өткөзүү үчүн пара алып жатышканы тууралуу ушактар жетип жатат. Жеке менин бул жагынан алып караганда, Кудай алдында, элибиздин алдында абийирим таза. Урматтуу депутаттар, адам болгондон кийин болот экен бардык жерде. Мындан бир болжол менен 3 ай мурун каникулга кете элек мезгилибиз. Мага бир 2006-жылы мен депутат болуп турганда өткөн бир сот бар эле. Ошо бойдон мен ал сотту көргөн жок элем. Кабинетиме келип, конвертке салып $10.000 берди да, сунду. Мен ошол эле ордумда калайын, ушуга чай ичип коюңуз, ошо жардам бериңиз деп. Мен аны кууп чыктым кабинеттен. Кууп чыгып атканда Атамекен фракциясынан Равшан Сабиров кирип калды. Ал чочуп эмне болду, тынччылык элеби дегенден тынччылык эле деп экөөбүз кофе ичип отуруп, мен айтып калдым, бул сот болуп иштейт бир жерде. 2006-жылы мен жардам берип өткөздүм эле. Конвертке салып алып $10.000 көтөрүп келип кубалап чыгып атам десем, күлүп калды. Элдин баары акча сурайт, ап кел акча бер деп. А сен ап келген акчаны кууган кандайсың деп. Мен ошондо айттым ошол депутатка, коллегама. Равшан, бул жерде соттор акча бербей таза өтүп барып, кайра элден акча албай иштесин. Мына сот реформасынын негизи ушул деп айттым. Өзүнөн сурап алсаңыз.